Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кайрадан силер менен азоту бар органикалык бирикмелерди окуп үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү өтүлө турган сабактын темасы нуклеин кислоталары. Силер бүгүнкү сабакта нуклеин кислоталары деген эмне, нуклеин кислоталары эмнелерден турат жана алардын кандай касиеттерге ээ болот деген суроолорго жооп аласыңар. Эң биринчи нуклеин кислоталарын окуп үйрөнүүдөн мурда гетероциклдүү азоттуу бирикмелерди билип алуу абдан маанилүү. Анткени силер буга чейин түзүлүшү ачык түзүлүшкө ээ болгон, курамында көмүртеги жана суутеги бар заттар менен таанышкансыңар. Ошондой эле түзүлүшү циклдүү түзүлүшкө ээ болгон, курамында көмүртеги, суутеги жана азоту бар заттар менен таанышкансыңар. Ал эми гетероциклдүү органикалык бирикмелер деген бул курамында көмүртек, суутек, кычкылтектен башка күкүртүү жана фосфору бар органикалык заттар болуп саналат. Ошондуктан ар түрдүү атомдор болгондуктан мындай заттарды гетероциклдүү органикалык бирикмелер деп атайбыз. Мына ушул нуклеин кислоталарынын курамында гетероциклдүү органикалык бирикмелер кездешет. Ошондуктан нуклеин кислоталарынын касиетин окуп үйрөнүүдөн мурда силер биринчи гетероциклдүү органикалык бирикмелер деген кандай заттар экендигин үйрөнүшүңөр зарыл. Анда эмесе гетероциклдүү органикалык бирикмелер эки чоң топко бөлүнөт. Алар 5 мүчөлүү гетероциклдүү бирикмелер жана ошондой эле 6 мүчөлүү гетероциклдүү органикалык бирикмелер болуп экиге бөлүнөт. Алар төмөнкүлөр. 5 мүчөлүү гетероциклдүү бирикмелер буларга көмүртектин саны 5, бир көмүртектин атому кычкылтек менен орун алмашкан учурда пайда болгон зат бул фуран. Ошондой эле бир көмүртектин атому күкүрт менен орун алмашкан зат бул тиофен. Бир көмүртектин атому азот менен орун алмашкан зат бул пирол. Бул 5 мүчөлүү гетероциклдүү бирикмелер болуп саналат. Ал эми 6 мүчөлүү гетероциклдүү бирикмелерге курамында 6 көмүртеги бар. 6 көмүртектин бирөөсү азот менен орун алмашкан жана ошондой эле бул заттын номерлөөдө азоттун атомунан башталып оң тарапты көздөй номерленген зат, бул заттын аты пиридин деп аталат. Ошондой эле 6 мүчөлүү гетероциклдүү бирикмелер менен 5 мүчөлүү гетероциклдүү бирикмелерден турган татаал түзүлүштөгү зат бул хинолин деп аталат. Гетероциклдүү органикалык бирикмелерге токтолгонубуздун себеби мына ушул 5 мүчөлүү жана 6 мүчөлүү гетероциклдүү бирикмелер нуклеин кислоталарынын курамында кездешет. Анда эмесе нуклеин кислоталары кандай заттар экендигин карап көрөлү. Нуклеин кислоталары нуклеус деген сөздөн келип чыккан. Нуклеус бул ядро, жогорку молекулалуу жаратылыш полимери. Нуклеид калдыктарынан түзүлгөн полинуклеотид деп дагы аталат. Анткени нуклеус деп аталгандыгынын себеби 1808 жылы швейцариялык химик Мишер биринчи жолу клетканын ядросунан нуклеин кислоталарын тапкан. Ошондуктан нуклеин кислотасы ядронун аталышы менен аталып, нуклеус деген сөздөн алынган. Нуклеин кислоталары жаратылышта абдан маанилүү заттар. Биологиялык жактан дагы маанилүү болгон заттар. Алардын эки түрү бар: РНК жана ДНК. РНК бул рибонуклеин кислотасы деп аталат. Рибонуклеин кислотасы бир нече түрдүү азоттуу негиздерден турат жана бир полинуклеотиддик чынжырдан турат. Полинуклеотиддик чынжырда азоттуу негиздер жайланышкан. Азоттуу негиздерди тамгалар менен белгилеп койгонбуз. А деген бул аденин, Г деген гуанин, С деген цитозин, У деген урацил. Демек, рибонуклеин кислотасынын курамындагы азоттуу негиздер аденин, гуанин, цитозин, урацил экен. Ал эми ДНКда болсо, ДНКнын аталышы дезоксирибонуклеин кислотасы деп аталат. Дезоксирибонуклеин кислотасы рибонуклеин кислотасы сыяктуу эле аденин, гуанин, цитозин жана
тимин деген азоттуу негизден турат. Демек, ДНК менен РНКнын айырмасы РНК урацил азоттуу негизинен турса, ал эми ДНК тимин деген азоттуу негизден турат. Жана ошондой эле полинуклеотиддик чынжырдан айырмаланат. Полинуклеотиддик чынжыр бул эки чынжырдан турат. Бири-бирине карама-каршы багытта айланган, спираль сыяктуу болгон буралган эки чынжырдан турат. Демек, мына ушул РНКнын жана ДНКнын молекуласы кандай заттардан тура тургандыгын биз карап көрөлү. Бардык жогорку молекулалуу заттар гидролизденген учурда мономерлер пайда болот. Мына ушул мономерлердин пайда болушуна карата ошол жогорку молекулалуу кайсы заттан түзүлө тургандыгын билүүгө болот. Мисалы, силер өткөн сабактарда билесиңер, крахмал же целлюлоза деген жогорку молекулалуу заттар гидролизденген учурда мономери глюкоза болуп саналат. Анткени ошол жогорку молекулалуу заттар глюкозадан түзүлгөн. Ошондой эле жогорку молекулалуу зат белокту да билесиңер, ал гидролизденген учурда аминокислоталарга чейин гидролизденет. Демек, белоктор аминокислоталардан түзүлгөн деген жыйынтык чыгарууга болот. Мына ошол сыяктуу эле нуклеин кислоталары дагы гидролизденген учурда мономерлер пайда болот. Мына ошол мономерлер кандай заттар экендигин карап көрөлү. Нуклеин кислоталарын түзүүчү мономерлер бул азоттуу негиздер болуп саналат. Эң биринчи мономерлерин окуп үйрөнүүдөн мурда нуклеин кислоталарынын курамына кирген азоттуу негиздер кайсылар экендигин карап көрөлү. Алар эки чоң топко бөлүнөт. Пиримидиндик жана пуриндик негиздер деп экиге бөлүнөт. Алар төмөнкүлөр. Пиримидиндик негиздер курамында 6 көмүртеги бар жана 2 азоту бар зат. Бул заттын аты пиримидин деп аталат. Мына ушул пиримидинге окшош болгон пиримидиндик негиздер, булар көмүртектин атомун номерлөө, пиримидинди кандай номерлесе ошондой номерленет. Сол тарапты көздөй эң биринчи көмүртек менен орун алмашкан азотту биринчи деп белгилесек, ал эми сол жагындагы көмүртекти экинчи, андан кийин 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы деп номерлейбиз. Ошол сыяктуу болуп номерленген бул заттын аты урацил же болбосо систематикалык номенклатура боюнча 2,4 дигидрокси пиримидин деп аталат. Бул дагы пиримидиндик негиздер болуп саналат. Андан кийинки негиз болсо, бул тимин, башкача систематикалык номенклатура боюнча 2,4 дигидрокси 5 метил пиримидин деп атайбыз. Ал эми 3-чү азоттуу негиз бул цитазин болуп саналат. Демек, пиримидиндик негиздерге урацил, тимин жана цитазин кирет экен. Ал эми пуриндик негиздерге 6 мүчөлүү гетероциклдүү бирикмелер менен 5 мүчөлүү гетероциклдүү бирикмелер бириккен учурда пайда болгон негиздер. Бул негиздердин курамында 4 азоттун атому бар. Буга окшогон негиздерди мисалга алсак, анда бул негиздин аты аденин деп аталат. Же башкача аденин негизин А тамгасы менен белгилейбиз. Номерлөө систематикалык номенклатура боюнча номерлөө жүргүзүлөт. Аденинди башкача 6 аминопурин деп дагы атайбыз, анткени 6-чы көмүртектин атомунда амино тобу жайланышкан. Андан кийинки азоттуу негиз болуп, бул жерде 6-чы көмүртекте гидроксил группасы жайланышкан жана 2-чи көмүртекте амино тобу жайланышкандыктан 2 амино 6 гидроксипурин деп атайт экенбиз. Же болбосо пуриндик негиздерге аденин жана гуанин кирет экен. Аны жалпысынан төмөнкүдөй көрүүгө болот. Пиримидиндик негиздер, демек, цитазин, урацил, тимин, ал эми пуриндик негиздер болсо, анда гуанин жана аденин болуп саналат экен. Мына балдар, нуклеин кислоталарынын курамына кирген азоттуу негиз боюнча гана маалымат алдыңар. Ал эми жалпысынан нуклеин кислоталары абдан жогорку молекулалуу татаал түзүлүштөгү заттар болгондуктан, алардын гидролизденген учурда жалаң гана азоттуу негиздер гана пайда болбостон, дагы башка продукталар дагы пайда болот. Ал продукталар нуклеозиттер жана нуклеотиддер. Анда эмесе нуклеозиттер эмнелерден тура тургандыгын карап көрөлү.
Полинуклеотидтик фрагмент У тамгасы менен белгиленген бул углеводдор же болбосо рибоза же болбосо углеводдор болуп саналат. Ал эми П тамгасы менен бул фосфор кислотасынын калдыгы, Н тамгасы менен азоттуу негиз деп белгилеп койсок, анда мына ушундай тартипте жайланышат дагы. Бул тартипте жайланышкан фрагмент полинуклеотидтик фрагмент болуп саналат. Мына ушуга полинуклеотидтик фрагменттен бир нече миллиондогон фрагменттер катышат экен. Эгерде углеводду биз структуралык формуласын жазсак, ал төмөнкүдөй. Структуралык формуласын карасаңар, X белгиси менен бул жарым ацеталдык гидроксил тобу, жана ошондой эле бул углевод рибоза болушу да мүмкүн, жана ошондой эле дезокси рибоза болушу дагы мүмкүн. Бул заттын жалпы эмпирикалык формуласы C5H10O4. Бул заттын аты пентоза же рибоза. Ошондой эле дезокси рибоза болушу дагы мүмкүн. Ал эми фосфор кислотасынын калдыгынын структуралык формуласы жана ошондой эле азоттуу негизди мисалга алып көрөлү. Азоттуу негиз бул гуанин болуп саналат. Демек, нуклеин кислоталары мына ушул 3 фрагменттен турган татаал жаратылыш полимери болуп саналат. Анда эмесе мына ушул нуклеин кислоталары гидролизденген учурда пайда болгон нуклеозиттерди жана нуклеотидтердин структуралык формулаларын жазып көрөлү. Нуклеозит бул углеводдон жана азоттуу негизден турган зат. Бул сууну бөлүп чыгарат же болбосо конденсацияланган учурда пайда болгон затты биз нуклеозит деп атайбыз, жана ошондой эле суу бөлүнүп чыгат. Же болбосо бул заттын структуралык формуласын жазсак, 6 мүчөлүү азоттуу негиз, 5 мүчөлүү углевод жана көк шар менен белгиленген бул азот кислотасынын калдыгы. Демек, бул учурда азоттуу негиз жана углевод биригип нуклеозитти түзөт экен. Демек, нуклеин кислоталары гидролизденген учурда нуклеозиттер пайда болот. Нуклеозиттердин курамына кирген азоттуу негизди жана углеводду биз структуралык формуласын жазып көрөлү. Бул пентоза. Пентозадагы биринчи көмүртектин атому азоттуу негиз менен байланышат. Ал эми 3-чү көмүртектин атому фосфор кислотасынын калдыгы менен байланышат. Азоттуу негизде азоттун 9-чу атому менен байланышат. Бул учурда нуклеозит пайда болот экен. Бул аденин менен байланышып атат. Демек, пайда болгон заттын аты аденозин деп аталат. Эгерде пуриндик негиздер менен кошулса, анда озин деген мүчө уланып жазылат. Ал эми пиримидиндик негиздер менен кошулуп жазылса, пайда болсо, анда идин деген мүчө кошулуп жазылат экен. Ал эми нуклеотидтин пайда болушун карап көрсөк, анда фосфор кислотасынын калдыгы П, У менен белгиленген углевод, Н азоттуу негиз, анда пайда болгон затты жазсак, бул зат нуклеотид болуп саналат жана суу бөлүнүп чыгат экен. Азоттуу негиз, ортофосфор кислотасынын калдыгы же болбосо нуклеотидти жазсак, анда азоттуу негизден пиримидиндик негиз, углевод жана фосфор кислотасы биригип нуклеотидти түзөт экен. Анда мына ушул нуклеотидтин структуралык формуласын жазып көрөлү. Мына углевод пентоза. Пентозанын биринчи көмүртектин атому 9-чу көмүртектин атомундагы азот менен байланышат. Ал эми 3-чү көмүртектин атому фосфор кислотасынын калдыгы менен байланышат. Фосфор кислотасынын ошондо бир гидроксил тобу калды. Мына ушул бир гидроксил тобу нуклеин кислоталарына кислоталык касиетти берет. Андан кийин азоттуу негиз менен байланышат. Азоттуу негизде 9-чу көмүртектин атомундагы азот менен байланышат да. Азоттуу негиздин аты аденин, суу бөлүнүп чыгат, пайда болгон зат аденозин деп аталат экен. Демек, бул жерде дагы пуриндик негиздер менен аракеттенишкен учурда пайда болгон нуклеотидтин структуралык формуласы. Мына нуклеин кислотасы абдан татаал түзүлүштө экендигин азыр силер формулалардан көрүп эле билсеңер болот. Нуклеин кислоталарынын
биологиялык мааниси дагы абдан чоң. Нуклеин кислоталары аныкталгандан кийин бир нече 10 жыл өткөндөн кийин нуклеин кислоталарынын биологиялык функциясы аныкталган. Рибонуклеин кислотасы же болбосо РНК тукум куучулук белгини көчүрөт, ошондой эле белоктордун синтезделишине катышат. Ал эми ДНК болсо ядродо тукум куучулук белгини сактайт. РНКнын биологиялык мааниси аткарган функциясы боюнча 3 түрү бар: рибосомалык РНК, транспорттук РНК жана маалыматтык РНК болуп бөлүнөт. Демек, булар биологиялык жактан абдан маанилүү болгон заттар болуп эсептелет. ДНКнын дагы бир касиети ДНКнын молекуласынын түзүлүшүндө. РНКнын молекуласынын түзүлүшүнөн айырмаланып, РНКнын молекуласында пуриндик негиздер жана пиримидиндик негиздер биринин артынан экинчиси ырааттуу жайланышкандыктан бир полинуклеотиддик чынжырга ээ болот. Ал эми ДНКнын молекуласынын мейкиндиктеги формасы бул эки полинуклеотиддик чынжырдан тургандыгын англиялык химиктер биринчи жолу далилдеген. Анда эмесе ДНКнын молекуласынын түзүлүшүн карап көрөлү. Нуклеотиддин аталышы азыр эле биз айтып кеттик. Эгерде пуриндик негиздер болсо азин деген мүчө уланат, ал эми пиримидиндик негиздер болсо анда идин деген мүчө уланат. Мисалы, урацил менен рибоза кошулса, анда уридин деген нуклеотид пайда болот экен. Демек, полинуклеотиддик чынжырды карап көрсөңөр, эң биринчи негизги чынжыр болуп углевод У деп белгиленет, жана ошондой эле ортофосфор кислотасы. Бул полинуклеотиддик чынжырдын негизин углевод жана ортофосфор кислотасынын калдыгы түзөт. Ал эми анын каптал жагына башка азоттуу негиздер жайгашат. Мисалы, цитозин, гуанин, аденин жана тимин болуп саналат. Демек, белоктон дагы бир айырмасы бул. Белоктун молекуласында каптал чынжырлар түймөктүн ичинде калса, ДНКнын молекуласында каптал чынжырдагы азоттуу негиздер полинуклеотиддик чынжырдын сырт жагында жайланышат. ДНКнын молекуласындагы бир өзгөчөлөнгөн жагы бул ар кандай шарттардын таасири астында ДНКнын молекуласы ажырайт. Ажыраган учурда биринчи полинуклеотиддик чынжырдагы нуклеин кислоталарынын ирети бузулбайт дагы, ал матрицалык функцияны аткарып, так өзүндөй болгон экинчи нуклеин кислотасынын чынжырын пайда кылат. ДНКнын молекуласынын мындай касиети редупликация деп аталат экен. Демек, РНКдан дагы бир айырмасы, РНКнын молекуласы редупликацияга ээ боло албайт, ал эми ДНКнын молекуласы редупликацияланат. Же болбосо кош бири-бирине карама-каршы багытта буралган чынжыр ажырап, жаңы нуклеин кислоталарынан турган полинуклеотиддик чынжырды пайда кылат экен. Мына балдар, силер бүгүнкү сабакта нуклеин кислоталары деген эмне, нуклеин кислоталары эмнелерден түзүлгөн жана алардын касиеттери кандай деген суроолорго жооп ала алдыңар. ДНКнын молекуласындагы азоттуу негиздер бири-бирине дал келет. Бул ДНКнын молекуласындагы азоттуу негиздердин бири-бирине дал келиши алардын курамындагы азоттун жана кычкылтектин, суутектин атомдорунун болушунан бул азоттуу негиздердин ортосунда суутектик байланыштар пайда болот. Мисалы, цитозин менен гуаниндин ортосунда 3 суутектик байланыш пайда болот. Ал эми аденин менен тиминдин ортосунда 2 суутектик байланыш пайда болот экен. Мындай дал келүүчүлүк комплементардык жупташуу деп аталат. Же болбосо азоттуу негиздердин дал келиши деп аталат экен. Бул комплементардуулукка мисал катары тимин аденинге туура келет, ал эми гуанинге цитозин туура келет экен. Андан төмөнкү суроого жооп берсеңер. Пиримидин классына кирген азоттуу негиздер кайсы? Тимин, цитозин, урацил, аденин жана биринчи, экинчи жооп туура дейт. Демек, туура жооп. Төртүнчү, биринчи жана экинчи жооп туура. Демек, пиримидин негиздер классына кирген азоттуу негиздер тимин, цитозин, урацил экен. Андан кийинки суроо: нуклеозид төмөнкү кайсы структуралык бирдиктен турган эки компоненттүү система болуп саналат? Азоттуу негиз жана фосфор кислотасынан турат. Азоттуу негиз жана моносахаридден турат. Моносахарид жана фосфор кислотасынан турат.
фосфор кислотасы жана амино кислотасы. Демек туура жооп азоттуу негизден жана моносахаридден турат экен. Мына балдар, бүгүнкү сабакта силер гетероциклдүү бирикмелер деген эмне, курамында гетероциклдүү бирикмелери бар нуклеин кислоталары жана нуклеозиддин түзүлүшү жана ошондой эле полинуклеотиддик фрагмент жана полинуклеотиддик чынжырдын түзүлүшү боюнча маалымат алдыңар. Мына балдар, бүгүнкү сабакты мына ушун менен аяктайбыз. Азоттуу негиздердин эң акыркы темасы бул нуклеин кислоталары деген абдан татаал жана жогорку молекулалуу, биологиялык жактан абдан маанилүү болгон зат. Бул заттарды окуп үйрөнүүдө нуклеотиддердин жана нуклеозиддердин түзүлүшүнө көңүл бурушуңар зарыл. Мына ушуну менен бүгүнкү сабакты аяктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болгула.